Ай жарық, қарачы бір ауысты. Наса, Емирлан. Ай жігіт-ай. Айдыңсың ба? Ай, ластар бұлың шықты. Ай, жетті. Алға Көкбөрі спорт. Игілік. Алға Көкбөрі спорт. Алға Көкбөрі спорт. Алға Көкбөрі, Алға Көкбөрі спорт. 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 Ассаламу алейкум достор, Көкбөрі көрермандары. Ассаламу алейкум барыңарға. Мынаке достар, құдай бұйырса қазір жаңылы башталды достық командасынан екінші машығуысы. 2021 жыл президенттің кубогы Қырғыз мемлекеттің егеменділігінің 30 жылдығына арналған Көкбөрі ойынша республикалық ашық турнир. Құдай бұйырса Чолпон Ата шаарында, Қысқөлі боласының Чолпон Ата шаарында 23 август күні старт алады. Емирлан екен. Доллар деген арғымақ бұл. Бірінші аты доллар ле. Ең қандай болып қалды? Охо. Ким, Нұрбек пе? Мына қызық. Нұрбектің атын кескілеп атады қоя. Қайырлы Емирлан алған екен. Ойын болады бұл әқта. Бұларың серьезно ойнап кірді ғой, я. Так, ошол достор. Құдай бұйырса 31 августқа шейін, 23-нен 31-не шейін. Мындайча айтқанда Көкбөрі майрамы деп қойсақ та болады. Өтті жоғарғы деңгейде ойын болады, құдай бұйырса. Бізге жеткен маалыматтарға қарағанда 3 лига менен өтөт деп атат ойындар. Ел аралык лига, 1-ші лига, жоғарғы лига. Бүгін мұрынқы машығуда жаңбыр жағанның күні ертес болған. Чаң жоқ болчу. Бүгін өтілі чаң отат поле. Бұлар дарақтың артынан
өтүп алып жаншышып атабы, Эмирлаңдын белинен кармап чыкты мынакей. Акырын ойнабастан. Чыгышта. Баягыда солдат да. Так, бек болсун, кыяс, лазо жүрөт, Астаркул 4 экен. Дардаш алды, Дардаш. Бек болсун эңде. Мощный чыгып кетти. Алды казанды до конца жасатып койду. Бөлүнүп калып турат. Талисманда бек болсун да табында экен, короче. Майрамбек Рыспеков, Карашумкар деген аргымак бул. Балдар жөнүндө айта турган болсок, балдар буларда азырынча өзгөрүү деле болгон жок. Астаркул табышып келди. Жолчу уулу жоодардын ордуна. Калгандары ошол эле оюнчулар. Охо. Нурбектин аты жинде болуп калыптыр, а? Иә. Нурбектин аты Силеркене? Збер болуп калыптыр. Бул Нурбек Юсупов Куман деген аргымак. Эсиңиздерде болсо бул аргымак Нооруз майрамында да ойногон. Мынакей, могу Куман деген коргоочу аты. Ошол достор, мынакей. Башка не жаңылык? Башка жаңылыктар, аттары ошол эле. Болгону Ильяс Исаков башка ат минип жүрөт. Калганы бардыгын ошол аттар. Эми негизи баягы комментарийлерден 2-3 комментарий жазылды. Толук курам менен тааныштырбайсың депчи. Толук курам качан заявка берип, протоколду бергенде анан анык болот. Ага чейин алмашуулар болуп калышы мүмкүн. Бирок эми бардыгы алмашпайт албетте бул жерде. Дээрлик 90% ошол эле бойдон калат, аттардагы, балдардагы. Астаркул Табышев жүрөт бул жерде Брабус менен экен. Мурункуда Брабусту дагы, Пегасты дагы минип көргөн. Бүгүн кайра Брабусту минген экен. Эми эреже боюнча жигиттер калаган атын командага, курамга кирген калаган атын алмаштырып минсе боло берет. Ай жарык, карачы Брабусту. Наса. Салым, баракелде. Астаркул негизи булит чабып келип жакшы салат, Элеман? Мынакей Астаркул. Бул рекордду минип жүргөн жигит Сары Тебетейчен. Мурунку Машхуда дагы жүргөн, азыр дагы жүрөт. Азырынча эч кандай маалымат жок. Ойнойбу, ойнобойбу, эртең заявка берилгенде билебиз, Кудай буйрса, курамда кимдер болот. Бул рекорд деген илгерки мурунку аргымак. Мында кошо бастырып тапташып атат. Балким кирип калат ушул аттагы. Ушул бала дагы кирип калышы мүмкүн экен. Ерсултан бул кайсы ат? Брабус, берки да. Ак бөрү да могат.
Мынакей чыгышты. Шахматтар көзбөй. Ооба. Так. Астаркул, Бекболсун, Кыяс, Лазо, Ильяс Исаков төртөө чыккан экен. 2 коргоочу, 2 чабуулчу. Бу жерде Кыяс Ниязов кол зашта деп койсо да болот. Өзү дагы эңип кетет. Теңген жерде, салчу жерде салып кетет. Ай. Улак оорураак экен. Мурунку машыгууда бир аз жеңилирээк болгон. Мында бир аз оорураак экен. Ошол эле достор, кече 2 күндөн бери ызы чуу болуп аткан маселе. Ынтымак командасынын эл аралык лигага өтүшү дагы бир аз бир топ эле наразылыктарды жаратты күйөрмандардын арасында. Кандай саясат жүрүп атат? Охо, машина эмгеле. Бизге дагы дайынсыз. Кудай буйруса бүгүн дагы ошол именно ошол эл аралык лига боюнча чогулуш болот деген кабарларды уктук. Балким кайра ынтымак командасы биринчи жогорку лигага түшсүн деген аябай көп кайрылуу наразычылыктар айтылган. Ошол маселе боюнча бүгүн жолуп угат болушубуз керек, Кудай буйруса. Бирок ынтымак командасы жогорку эл аралык лигада ойнойт деп федерация өзү официальный жарлык чыгарган эмес. Аны ошол жыйындан кийин эле блогерлер уккандары боюнча гана постторду жүктөшүп өздөрүнүн наразычылыктарын билдиришкен. Мен өзүм жеке пикирим боюнча ынтымак командасы жогорку лигада калганы туппа-туура. Ал жакта ынтымак командасына эч нерсе жок. Алар өздөрү Кыргызстанга келип биздин аттар менен ойноп атса, ал жерде ынтымак командасына тең келчү эч бир команда деле жок да, мындайча айтканда. Бекболсун такымдап жүрөт улакты. Чаңып кетти, эч нерсе көрүнбөй калды. Бирок сала элек дагы эле. Жок, салган экен. Алтынбек уулу Бекболсун. Көкбет менен Айбек Темирбаев. Көкбет уже табына келип калыптыр. Мат келе атат. Биякта Тарзан келе атат. Азыр ушул үчөө түртүшөт. Десин, так.
Бакан бош болсоң уақытта штраф алған ештеңе салышы Тарзан менен Көкбеттин тиреши болуп атат азыр ортодо. Kasat mı? Ne lan? Babamdan başta. Жылдың астында. Aha. Мынакей достар, шахмат. Шахмат. Кудай буйрса, бул жогорку лигадагы эң кызык эребел беттеш болгон турат буйрса, ынтымак командасы. Рахатбек уулу Норс Аватар менен шахматтын тиреши тарых болот го, кудай буйрса жигиттер. Так. Айбек Темирбаев Тарзанды минген экен. Шахматка билбейм. Тең келе албайт го шахматка.
Азыр карайынчы мен. Азыр менде адрес бар болуш керек, карайынчы. Макул, аха. Керим, мынакей адресин жөнөтүп койдум. Сумдун 4-этажында А12 отдел. Ошол жерге барса эле, ошол жерде эки консультант кыз бар, бирөө орус, бирөө кыргыз болуш керек. Ошол прилавкада эле биринчи рядында полный көрсөтүлгөн. Ошондой микрофондор, жалаң только микрофондор турган ряд бар. Камерага, телефонго баарыначы. Барса эле өзү көрсөтөт десе. Мынакей шахмат менен Тарзан тирешип атат. Эми азыр шахмат деңгээлинде берки жок го дейм. Мында Кыяз Ниязов башка ат минип жүрөт. Бул тандоого келген аттардан окшойт менин оюмча. Туура экен. Биринчи тайм бүттү. Мынакей аттарды жаңы эле бастырып келишип атат. Дагы бир тайм болот, Кудай буйрса. Көкбет. Мынакей башталды. Экинчи тайм. Эмирлан чыккан экен, Нурбек Юсупов, Майрамбек Рыспеков, Ерсултан Акбөрү менен чыккан экен. Майрамбектин аты Кара Шумкар. Нурбек Юсуповду Куман деген аргымак. Эмирландыкы кандай эле доллар деп жүргөн, андан кийин аты алмаштырып аткан. Эңде Эмирлан, жигите. Экенсиң го. Ортого чыгып кетти.
чыктыбы, чыккан жокпу? Салым. Жеңишбеков Эмирлан. Эмирландын акыркы күндөрү позициясы өзгөрүп баратат, жерден дагы эңип атат. Мындайча айтканда жарым коргоочунун ролун аткарып атат. Биринчи доска келген оюндагы караганда азыркы могул ушул ат менен Норус турниринде дагы жакшы эле результаттарды көрсөткөн. Ким чыкты? Кыяс Ниязов чыккан экен. Айдаркан уулу Эрсултан Акбөрү менен ой. Астаркул Табышев, Ильяз Исаков чыккан. Качты, жетеби, жетпейби, жетиш кыйын го дейм буга. Жок, жетет. Бияка кирип кетти. Биякта күлүктөр таптаган жака кирип кетти. Чаңып жакшы болбой атат. Поля чаң өтө эле. Астаркул эң чыкты. Ильяз Исаковдун жүргөн караттагы өтө күлүк ат экен. Охо, салым. Жарыктык. Брабус. Караш токтогон. Ошол достор, курамдагы Тилекке каршы быйыл Русланов Султанчик деген жигит жаракатына байланыштуу оюн көрсөтө албайт. Дуа кылып туруңуздар, жигиттер эртерээк мото аягып чыксын оюнга. Кудай буйрса Норус турниринде көрөбүз деген үмүттөбүз. Еңдирбей атат. Ох, кетти кимеңди, Майрамбек экен. Майрамбектин аты өтө башы жеңил бирок. Мына айтпадым беле, кайтты, жалгыз кайтты өзү. Бардыгы өтүп кетти артында. Брабус кууп келип атат. Жетеби, жетпейби көрөбүз азыр. Жетет окшойт. Жетти. Майрамбектин аты бир аз ылдамдыгы жайрак болгону менен өтө башы жеңил, ойнок. Жогорку лигага татыктуу эле ат, мындайча айтканда. Жанари. Мыкты. Ошол достор, өтө Кудай көз тийбесин, Кудай буйрса. Аттар жакшы табы. Балдар дагы жакшы, негизгиси кырсыктан алыс болсун жигиттер. Кетти. Так, Таласбек чыккан экен. Дагы бир жигит жүрөт. Ильяз Исаков. Эңди, молодец. Рекорд бул, рекорд экен. Бул ошол жана айткан жигит окшойт, бир жаңы бала кошулуп машыгууларда жүрөт, кошулуп. Ушул жигит окшойт. Рекордта могул. Айдай берем, булар куубайт эми оюндагыдай болуп.
Өзün келе бересің акырын. Мынакей булар биякта күтүп турат учуу. Өңөр деп атат, жалга өңөр деп атат. Ильяс байлады. Ай, атам не oldu? Düşüp kalgan ekan bak жерге. Sağlam. Rekordtағы мықты екен. Тағы. Белек Мұқаев чапты ғой бағын. Ақбар Иманбеков чапты. Кайрыл Астақыл еңді жоқ. Түшіп қалды. Майранбек еңді. Түшіп қалды қайра. Емирлан еңі отады. Астақыл еңді қайра. Başından başlayacak kendileri. Bayranbek en çıktı. Hayırlı buramızı koğuş bardat. Яқты екеуі бұлсылашып атады. Ақбөрі менен доллар. Bir айланып тұрып шығып атады. Sağlam. Keyingi to'rtovsi chiqdi. Talasbek, Aybek, İlyas, Qiyas. Qiyas Niyazov yengib chiqdi bu vaqtda. Talasbek talashib boradi. Tushirib oldi ko'keng. Aybek qaysi attı meni olgan? Ha, Gökbet yok. Gökbet mi Gökbet emas mi? Gökbet emas ekan. Ha, Tarzan ekan bo'ladi. Ой. İlyas meni al. Öte gülü ekan.
Ay, düşüp kaldı. Öz жалгыз kaldı Aybek. Ay, yeri olup ketти аттың. Belini atı tartış керек екен да. Аттың бели olup ketти. Эми оюнда көрөбүз жигиттер. Бул жаңат. Бул атты 9-майда оюн болбой калды, бирок ошол машыгууда Бекболсун минип аткан. Мынакей карачы. Аттың кыскаралыктан коюп аткан. Vay jigit ekan. Bekbolsun bu. Mayranbek'in atının çıkan ekan. Adashıp kaldı. Salım, oho, ya oylaş gerek jigitler. Saktadı. Bir öyle az vakt. Yürgürüp kaldılar Rıtkanға. Пегас негизи койчу эмес. Жата коюп атат го бул. Так, 96 менен 87'ler деп атат. 87 ким берди? Нурбек Юсупов бар экен. Астаркул эңда жигит. Çık ketdi avutqa. Akbörü намордник таган жүрөт. Не болгон? Бул да иштей турган болуп калган жагандай. Кайра ластар коюн чыкты. Жетпейт го дейм бирапска. Sağ olun.
Кыяс кетти солдат менен. Мына сага салым. Ушул торатты улам минип көрүшүп атат. Азыр Майрамбек минип жүрөт. Ойнок күлүп ат экен, бирок жаңы ат экен. Оюнга жарайбы, жарабайбы көрүшүп атат. Бул да ошо Франкелдей болуп секирет экен, ордунан секирип атат. Оозун тарса ар жака, бер жака. Учкайлыгы өтө учкай экен, ылдам экен. Кыймылы өтө бат. Ушинтип эл ичинен чыга берет жигиттер, аттар. Токмоктун деле тарыхы ушундай болгон. Жогорку лигада, биринчи лигада бир ойнобой келип туруп эле жер улактан эле келип ойноп кеткен. Ат мыкты экен бирок. Эми оюнда кандай билбейм. Карачы, учкайлаган. Башы деле өтө деле катуу эмес. Тагын бир тор атты минип жүрөт. Бүгүн тандоого келген аттар көп экен. 3-4 атты минишип көрүп атат. Ушул ат мощный экен. Майрамбек минип жүргөн ат. Машоо жыйынтыгына чыкты окшойт. Балдар бирден аттарын бастырып жөнөштү. Бүттү окшойт машоо. Ошол достор, ийгилик анда барыңарга. Кудай буйрса кийинки машоолордон жолуккунча. Жаш күч командасын жакын арада 1-2 күндө болот деп атат. Алардын машыгын тартып алсак, Ысык көлгө жөнөйбүз. Анан Ысык көлдөн Кара Бура, Сары Өзөн командаларын тартабыз Кудай буйрса.